Многие из вас были обмануты нечестными брокерами и мошенниками. Мы понимаем серьезность этой ситуации и создали комитет по возврату и компенсации утерянных средств. Следуйте указаниям наших юристов, и вам вернут и компенсируют все средства. Бұл видео социалдық тармақтарда жарнамаға қойылып, жайылуда. Анда президент Садыр Жапаров шылуындардың қайырмағына иеленгендерді қорғау жана аларға қаражаттарын қайтару бойынша комитет түзілгенін айтқандай болады. Ал эми берилген шилтеме аркылуу өтсөк, Кыргызстанда юридикалык кызматтарды көрсөтөбүз деп өзүн жарнамалаган Legal Service аттуу компаниянын баракчасын көрө алабыз. Анда брокер шылуындардын курмандыгы болгондорго юридикалык консультация көрсөтүү, аларга компенсация төлөп берүү жана кайтарылган инвестицияны криптовалюта аркылуу беребиз деп убадалашат. Чын эле шылуундарга алданган жарандарга көмөк көрсөтүүчү ушундай комитет түзүлгөнбү? Же жардамга муктаж болуп, капчыгы кагылган жарандарыбыз кайрадан барып шылуундардын торуна түшүп калышы мүмкүнбү? Чекит Медиа бул маалыматты текшерип көрдү. Видеону аягына чейин көрүңүз. Алгач, Legal Service компаниясы тууралуу күмөндүү жагдайларды ачыктап берели. Компаниянын сайтын ачканда эле, ал Tilda сервисине жайгаштырылганын байкоого болот. Адатта беделдүү ишканалар бир барактан турган чакан сайттарды колдоно бербейт. Барактын жогору жагында адамдын сүрөтүн жана убадасын көрүүгө болот. Бирок ал ким, кандай кызматты ээлери тууралуу маалымат жазылган эмес. Анын сүрөтү аркылуу издегенибизде эч кандай маалымат табылган жок. Биздин даректеген жерде Нарын Киргизия деп жазып койгонун көрө алдык. Адатта Кыргызстандагы компаниялар Киргизия деп жазбайт. Мындан тышкары, компания Нарындагы кайсы дарек боюнча жайгашканы тууралуу толук маалыматты көрсөтүлгөн эмес. Ал эми телефонун номери деген жерде +996 деген өлкөнүн коду гана дал келбесе, 010 деген код дагы өлкөдөгү уюлдук операторлордо жок. Эми президенттин сүйлөгөн сөзүн дагы бир жолу карап көрөлү. Дорогие граждане Кыргызстана, многие из вас были обмануты нечестными брокерами. Жакшылап көңүл бурганда президенттин үнү менен сүйлөп аткандагы видеосу дал келбегени дароо байкалат. Чынында президенттин үнүн биринчи жолу жасалмаланган жок. Буга чейин дагы Гүлнаранын Telegram каналына катталып, инвестиция кылууга үндөгөн видео тараган. Бул deepfake экенин Медиахабтагы кесиптештерибиз аныктап чыккан. Deepfake жасалма интеллект аркылуу түзүлгөн технология. Алгоритм көп сандагы сүрөттөрдү талдап, белгилүү бир адам кандай карап, кандай кыймылдарын үйрөнөт. Нейрондук тармак интернеттен адамдын мимикасы, ар кандай болгон сүрөттөрдү чогултуп, алардан жаңы сүрөт же видео жаратат. Негизи, deepfake термини терең үйрөнүү жана жасалма деген эки сөздөн турат. Жыйынтыктап айтканда, шылуундардын кайырмагына илингендерди коргоо жана аларга каражаттарын кайтаруу боюнча комитет түзүлгөнү тууралуу маалымат бул фейк. Ал эми президенттин үнү дагы бир ирет жасалмаланган. Шылуундардан сак болуңуз. Чекит Медиа катталыңыз. Чекит Медиа фейк жана манипуляцияга каршы күрөшөт.